Arvagılar, hurmatly okuşçular. Bugünkü sabahımızın teması Telibay Tentek Payırmasının talim tarbiya berүүчүлүк ideyası. Demek biz ötken sabakta Toğolok Moldo'nun Telibay Tentek Payırmasını okup şuga girgenbiz. Tapşırma, demek uşul Telibay Tentek Payırmasını toluk okup mani mаңызын түшүнүүnү tapşırma kılgamın. Bugünkü sabahımızın teması teksti toluk taanışуу menен Telibay Tentek Poemasынын talim tarbiya berүүчүлүк ideyasını кароо, ага ынануу. Мына ушул тексттердин негизинде акыл эстүүлүккө, ыймандуулукка, ата энени сыйлоого калыптануу. Негизи эле Тоголок молдо адамдардын мүнөзүн, жүрүш турушун кылдат баамдап, аларды жумшак күлкү менен чылдыңдап жазган акын. Телибай Тентек жана Кемчонтой деген чыгармаларынын башкы каармандары кийин лакапка айланып кеткен. Азыркы күнгө чейин айрым балдарды ата энелери Телибай Тентектенби, Телибай Тентектенби, Кемчонтойлонбо деп урушуп жатканын угуп калабыз. Бул ал каармандардын эл арасына аябай сиңип кеткенин айгинелейт. Башкача айтканда, Телибайдай тентек болбо, Кемчонтойлонбо, Кемчонтойдой акылы тайкы болбо. Кемчонтой дегендин өзү акылы кыска деген түшүнүккө айланып кеткен, эл ичиндеги түшүнүктө. Демек биз ушундан Тоголок молдонун ушул Телибай Тентек поэмасынан, Кемчонтой поэмасынан биз ушул өзүбүз жакшы сапатка тарбияланышыбыз керек. Акылы кем болбошубуз керек. Ошол жерде айтып акыл сындап аткандан жыйынтык чыгарышыбыз керек. Демек могул текст менен таанышканда ушул жерлерди бүт алдын сызып билгидей болушубуз керек. Демек Телибай акыл эси кем гана эмес, өзүн өзү тарбиялай албаган адам экендиги, адам касиетине да жете электей, айбандан айырмачылыгы жоктой көрүшүбүз керек. Чыгармада ошол кыргыз элинин ар түрдүү салттары, жөнөлгөлөрү да көрсөтүлөт. Мисалы, сөөк коюу, атасы ошол Кемчонтойдун жанагындай Телибайдын акылы жоктугунан улам кейип кепчип атып, задаң атасы бул турмуштан өтүп кетип атат. Ошого энеси кепил жардам сурап өзүнүн Телибайдын улуу эжесине жиберип атат. Телибай Тентекти. Ал барып ошол эжесине угузуп, анан ошол жардам сурап барып, эжеси ошолордун баардыгын камдап даярдаганча, ал тиги эжесинин кармап отурган баласынын мээсин кармап, башындагы тиги жумшак эмгегин сыйпалап туруп, ириңдеп кеткен турбайбы деп мээсин чукуп салып аткандыгы, бул акыл эси жоктугу, айбандыгы болуп атат Телибайдын. Ошону көрсөтүп атат. Анан ошол ыйлап сыктап атып, ошол коюн берип, унун берип, кепинди берип жөнөтүп атса, ал жолдо кылган кылыктары да кандай болуп атат. Кепин дегендин өзү эмне? Демек өзүңөр сөздүгүңөргө кепин дегенди жазып, бул адам каза болгондо аны орой турган материал экендигин, ак материал болотун айдап коебуз. Мына ошо ак материал экендигин билишиңер керек. Адам кепинге оронуп кетет. Адам өзү бул турмушка жылаңач бойдон келип, наристе каза болуп узап атканда дагы эч бир кийими жок, жылаңач боюнча кетет. Жууп тазалап туруп, аны
uzatып atkanda ошол кепинге оройт. Кепин деген бир болгон эле бир ак материал. Костюм кийгизбейт, тоң кийгизбейт. Ошол бир кепинге ороп туруп узатат. Ошол кепин дегенди билип өзүңөргө түшүндүрмө кылып жазып коюшуңар керек. Ошол кепинди алып келатып, ал жанагындай камыштарга, бул белини ийип жүгүнүп атпайбы, бул келин деп ошолорго алып келаткан материалды, ак кепинди айырып жоолук кылып салып атат. Бул анын келесоолугу, акылы жоктугу болуп атпайбы? Андан ары келип, кудукту көрүп, ал жерге жанагы унду салып, ошол жерге чалып, бир нерсеге бир пайда келтирип аткансып ойлоп өзү бүт алып келаткан нерселердин баардыгын жоготот. Ошол көрдү казып, даярдап аткан эки агасы тосуп алып, жини келип, акырында эч нерсе жок, койду дагы жанагындай жолдо бөрү менен жарыштырып, карышкырга жедирип, эчтекеси жок келип атат тумтак. Же кепинден жок, же конокторду узата турган, Куран окута турган же койдон жок, же ошол тиги борсок жасап нан жасай турган ундан жок. Эч нерсеси жок. Тумтак келип атат. Агалары ачууланып, элдин күчү менен, кошуналарынын, туугандарынын, ошол чөйрөдөгүлөрдүн жардамы менен төөк коюлуп атат. Анан ошондо эки агасынын ачуусу келип, аны ээрчитип чыгып, анан алтын деп ошол ташты ысытып, анан ошону кучактап ал деп жөнөтүп атат. Ошол өзүнүн акылы жоктугунан, ошол эч кимге бербейм деп ысык кызарып турган ташты кучактап, ошондон куйкаланып өлүп атат. Демек биз ушундан акыл эстүүлүккө байланыштуу, имандуулукка байланыштуу, ата салтын улантууга байланыштуу нерселердин баардыгын ойлоп, жакшы адам болгонго калыптанышыбыз керек. Баардыгыбыз 204 бетти ачтык. Келбай тентек демек улантып окуп атабыз баардыгыбыз. Окуп атабыз. Мына 204 бетте кембагал дадаң өлгөн соң кепин кылар өзү жок. Келибайдын энеси балам деп буга кеп айтат. Атаң өлдү келбейт деп айласын кылгын деп айтат. Кайрылып келбейт атаң жок. Кепин кылар матаң жок. Кантип муну көмөбүз? Мындан башка капам жок. Матаң жок деп, демек ошол материалды айтат. Мата деп коет кыргызда. Жанагы эле бүгүнкү күндө кийим тиге турган сатылып аткан материалдарды ошол мата деп койгон. Мындан башка капам жок. Эчтеме менен оюң жок. Конокко соёр коюң жок. Салпайган жинди кунуң жок. Сатып алар пулуң жок. Кантип жерге жашырам? Каражанда тыным жок. Эч болбосо үйүңдө селпек кылар унуң жок. Элеңдебей жүгүрүп, эжең жакын барып кел. Кепин берсе кечикпей, ылдам барып алып кел. Акыл салып кеп айтып, атаң өлдү деп айтып, эжеңе кабар салып кел. Эки агаң мында көр катсын, кантип булар тим жатсын. Ылдамыраак барып кел, эмне берсе алып кел деп жөнөтүп атат. Мына ушундан жанагы мен айткандай, ошол берин өзүнүн баласынын эжесине огу өтөр, атасы каза болуп атса, анын үстүнө өлгөнгө көмгөн кылып, баласын дагы мээсин чукуп өлтүрүп салып атат. Берген коюн, унун, кепинин баардыгын жолдон жоготуп келип атат. Анан акыры өзү жанагындай акылы кемдигинен куйкаланып өлүп атат. Текстти жакшынакай окуйбуз. Демек мында автор бул чыгармасында ошол жаштарды оң жолго түшүрүү, туура жолго баштоо үчүн жазып атат. Аябай сөзү күчтүү. Ошол каармандын жоруктарын күлкүлүү кылып ачып бергендиктен бул чыгарма узак жылдардан бери мектептерде окутулуп келе жатат. Демек текстти ар бирибиз окуйбуз. Ошол жерден тарбия берүүчү саптарды
saat düşündürme berебиз. Анан Телебай тентекке карата класстер түзүп көргүлөчү. Тапшырманы алдык. Тоголок Молдонун Телебай тентек поэмасын демек толук окуп, маани маңызын түшүнөбүз. Кечелүү үзүндүлөрдөн жаттап алабыз. Аны айтып беребиз. Мен бул материалды өзүмдүн YouTube'га жүктөп, ал аркылуу ссылка барат силерге. Демек YouTube'га кирип, окуп, жообуңарды өзүңөр WhatsApp аркылуу мага жөнөтүп баалышыңар керек. Балдар, бүгүн биз Тоголок Молдонун Телебай тентек поэмасын жыйынтыктадык. Анын талим тарбия берүүчүлүк идеясына толук ынандык. Биз андан жыйынтык чыгарып, келечекте жакшы адам болууга багыт алдык. Телебай тентек кетирген. Андан сырткары жана Кем Чонтою Тоголок Молдонун каармандарынын кетирген каталарын, акылсыздыгын кайталабагыдай болобуз. Алардан жыйынтык чыгарып, эли журтубузду баккан акыл эстүү жакшы адамдардан болуп калыптанабыз деп ар бирибиз сөз беребиз. Бүгүнкү сабакты жыйынтыктадык. Ушу менен сурооңор жок болсо, урматтуу окуучуларым, кийинки сабактан кезиккенге чейин аман эсен болгула деп коштошобуз.